Конечно, очень меня поддержали. Ну, наверное, есть. Там каждый день проводится культурные мероприятия. Теми, которые болеют. Саламатсыздар, урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, урматтуу меймандар, урматтуу шаардыктар. Бүгүн жеке эле биштиктер үчүн эмес, жалпы кыргыз эли үчүн өзгөчө тарыхый мааниге ээ болгон күнгө күбө болуп турабыз. Себеби Борбор шаарыбыз атын алып жүргөн Даңазалуу Бишкек баатырдын айкелин ачуу салтанаты келе жаткан шаар күнүнө туш келгени бекеринен эмес деп ойлойбуз. Бул иш-чараны мен чындап толкундана турган окуя деп айта алам. Борбор калабыз баатырдын атын алып жүргөнүнө 150 жылга жакын убакыт өтсө да, буга чейин ага эстелик тургузулган эмес. Мына бүгүн эстелигин ачып жатып, Бишкек баатырдын тарых таржымалын, тарыхындагы бараанды ордун айтып, тим болбостон айкелин көрүп туруу баарыбыз үчүн сыймык. Аты далайга кеткен баатырыбыз, бабабыздын арбагына таазим этүү деп баса берилгим келет. Эстеликтин ачылыш аземине Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевичтин өзү катышып, ачып жатышы бул күндүн даңазасын арттырып, маани маңызын тереңдетери талашсыз. Урматтуу меймандар, урматтуу шаардыктар, бүгүн шаарыбыз дагы бир архитектуралык көркөм эстелик менен толукталып, борборубуздун өңү жаңырды. Азыр сиздердин атыңыздардан урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин эстеликти ачып берүүсүн өтүнүп коелук. Başında balık ayıtırlar. Durat başında ya. Durat. Topu. Lekin topu duruyor. Hemen içine gidiyor. Вот такой вроде и маленький. Азыркы сөз Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровго деп. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар, ардактуу мекендештер, Ордо калабыздын кадырлуу тургундары. Бүгүн биз өлкөбүздүн борбору Бишкек шаарынын тарыхындагы өтө маанилүү окуяга күбө болуп отурабыз. Анткени түрөө жыйылып келип, аты жөнүн борбор шаарыбыз көтөрүп жүргөн атактуу адамга арнап, анын алдындагы парызыбызды өтөп, салтанаттуу жагдайда эстелик орнотуп жатабыз. Кыргызда арбагы бийик, арбагы тирүү деген илгертен келаткан ата сөзү бар эмеспи? Кыргыздын солто урусунан чыккан Бишкек баатыр ырыс жылоологон, ошондой касиеттүү адамдардан болгон экен десем, сөз чындыгынан бузулбас. Анын ысымы кылымдан кылымга үзүлбөй угулган санжыралуу аңыз катары эле айтылып тим болбостон,
а дегенде Сары Өзөн чүйдүн боорундағы укумдай жер атын айланып, ал эми 20-кылымда мамлекетибиздин саясий борборунун аталышы болуп калды. Дегеним, ооз-2 жана документалдык булактарга караганда Бишкек Баатырдын сөөгү жашырылган жерге оболу төбөсү ыраактан көрүнгөн күмбөз тургузулса, кийин соңунда Пишпек ата коргону аталып кеткен ал жер калк сыйынган жайга айланып, тегерегине акырыңдап эл уюп, отурукташкан журт байырлап, ушул процесс токтобой уланып жүрүп олтуруп, акыры чоң шаар калыптанды. 17-18 кылымдар кыргыз душмандар менен кырды бычак түшүп кырылышкан. Кандуу жана калабалуу окуяларга бай, элибиздин эс тутумуна терең из калтырган доор. Ошол окуялардын бир дары элдик эпостордун сюжетин түзүп калды, бир дары эл оозунан али күнчө түшпөй, уламыш санжыра болуп айтылып келет. Ошол заман Эр Солтоной, Атаке Баатыр, Бердике Берен, Жайыл Баатыр, Эсенгул Баатыр, Качке Баатырлардын заманы болгон экен. Мына ушулардын заманында Бишкек Баатырда эл четинде, жер чегинде туруп, эрдиги менен таанылган. Бүгүнкү күндө Бишкек Кенен уулу жашап өткөн доорго кызыгуу тереңдеп, тарыхчы окумуштууларыбыз, жазуучуларыбыз анын өмүр таржымалын ийне жибине чейин тактаганга аракет кылышууда. Көркөм чыгармалар катар-катар илимий иликтөөлөр жазылууда. Ал турсун анын чыныгы ысмы кандай болгондугу тууралуу тактоолор, жаңы версиялар жаралып, шаарыбыздын узак тарыхын изилдөөнүн бир багыты болуп калды. Бул изденүүлөргө ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу шаардыктар, борбор шаарыбыздын көркүн арттырууга албан иш-аракеттер жүрүп жаткандыгы баарыбызды кубандырат. Ушул аракеттер шаардагы тарыхый эстеликтерге аяр, камкор мамиле жасоо менен коштолуу керек деп эсептейм. Маселен, эл оозунда темир усталар сепили деп аталып жүргөн байыркы Жул шаарынын калдыгын изилдеп, көп кечиктирбей Бишкек шаарынын тургундары суктанган, саякатчылар каттаган тарыхый маданий бурчуна айландыруу зарыл. Анткени байыркы түрктөр менен согдулар түптөгөн, башаты 5-6 кылымга барып такалган Жул шаарынын калдыгы бизди байыркы маданияттар, анын ичинде улуу жибек жолу менен байланышып турган таберик. Учурдан пайдаланып, шаардын мэринен, маданият министринен Бишкек шаарынын тарыхый маданий эстеликтерине көңүл буруп, кам көрүүнү өтүнөмүн. Бүгүн болсо, шаарыбыздын жасалгасы дагы бир эстелик, Бишкек Баатырдын эстелиги менен толукталып жатат. Баарыңыздарды ушул маанилүү окуя менен куттуктаймын. Кут болсун, шаарыбыз өнүгүп өсө берсин, элибизде, мамлекетибизде тынччылык, токчулук болсун. Кыргыз Республикасынын өнөр жайына эмгек сиңирген кызматкери Карыпбек Алымкуловго берилет. Бул агабыз ушул эстеликтин турушуна дагы абдан зор салым кошкон агабыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ардактуу замандаштар, Сокулук районунун Зууракан Кайназаров атындагы айыл аймагында 100дөн ашык үй бүлөдөн турган Бишкек Баатырдын урпактары жашаган Түз деген чоң эмес кыштак бар. Ошол жерде 20-кылымдын 50-жылдарында көз өткөн Багакбай деген арыз өзмөр айтылган кептер эл ичинде лакап болуп тарап кеткен санжырачы аксакал боло турган. Бишкек жөнүндө илгери 1943-жылы ошо киши кийин белгилүү окумуштуу, адабиятчы, сынчы болуп чыккан Шаршембек Үмүталиевге жаздырып калтырган тарыхында төмөндөгүдөй окуя бар. 18-кылымдын аяк челинде 80 жаштан өтүп Бишкек Баатыр ооруп жатканда анын ал жайын сураганы ошо кездегите солто элин бийлеп турган кыргыз казакка белгилүү манап Төлөберди Баатыр келет. Өткөн кеткенди сүйлөшүп бүткөндөн кийин Бишкек ойлонуп туруп мындай деген экен: "Эй Төлөберди, сен мени жакадагы көп жатакчынын биринде көрбө. Сенин ысымың көп болсо суунун башы менен аягына жетер. Менин атым ат түгүндөй адигине менен тай түгүндөй тагайга жетет. Андан ашып күндүн чыгышы менен батышына кетет. Мен тегин адам эмесмин" деген экен. Чынында эле азыр анын атын жер шаарынын 6 материгиндеги өлкөлөрдүн негизги шаарларынын аэропортторунан окууга болот. Ойлонуп көрсөк, Бишкек Баатыр тирүүсүндө өз барктын келечек тагдырын көрө билген олия тегин эмес адам болгон турбайбы? Баатырдын балдары анын кереси боюнча сөөгүн Аламүдүн менен Аларча дарыяларынын ортосундагы Кең Арал деп аталган 4 гүлдүн үстүнө коюп, келиштирип күмбөз салышат.
Bara anın tegerегине көз өткөн кишилердин сөөктөрү коюла берип, ал жер чоң көрүстөн айланат. Бул кыргыздар үчүн ый жерге мени менен 10 жыл мектепте бирге окуган, кийин Айыл чарба институтун бүтүп Кыргызстандын көрүнүктүү адистеринин бири болгон Бишкек Баатырдын кыбырасы Кеңешбек атасы Бишкеков Молдокул менен жылына жайкы каникул учурунда келип, Куран окутуп кетип жүргөн эсимде. Өкүнүчтүү нерсе, ошол Баатырдын заңгыраган күмбөзүн Фрунзе шаарынын аткаруу комитетинин чечими менен 1957-жылы буздуруп, көрүстөндү тегиздеп үстүнө Ысык-Көл деген кинотеатр салып таштаган. Акыркы учурда ал имарат Бишкек шаарынын Борбордук мечитинин менчигине өтүп кетти. Буга чейинки мурунку Бишкек шаарынын 4 мэрине катарынан Баатырдын күмбөзүн кайра ордуна келтирип, кинотеатрдын имаратын борборубуздун музей кылып сунушун берди эле. Тилекке каршы алардан жооп алган жокпуз. Учурдан пайдаланып, азыркы мэр Бакыт инимден да ушул суроону изилдеп көрүп, биздин сунуштаган идеяны ишке ашыруусун суранат элем. Бул ой ишке ашып кетсе, шаардын аброюн көтөрөрүндө эч калат жок. Ал күмбөздүн сүрөтүн 1903-жылы орус окумуштуусу Смирнов колу менен тартып калтырган, ана ошондуктан аны кайра тургузууда кыйынчылык болбойт. Шаардын тарыхы үчүн бул чоң ачылыш болот эле. Ал эми бүгүн коюлуп жаткан Борбор шаарыбыздын көркүн чыгара турган монументалдуу эстеликке Уда музей уюштурулса, элибиздин жерибиздин тарыхын изилдеп, мамлекеттин башкы шаарынын жетишкендиктерин коомчулукка тартуулай турган илимий практикалык маданий ожок болуп каларына шек санабайм. Бишкек шаарынын мэриясы мурунку Фрунзе шаарынын эмгекчилер Советинин аткаруу комитетинин укугулоочу бийлик уюму катары бул ишти колуна алып бүтүрүүгө милдеттүү деп эсептейм. Эми эстелик жөнүндөгү оор сөз. Элибиздин таланттуу скульптору Адыл Сейталиев менен архитектор Урмат Давлетов Баатырдын образын 10 жылдар ат үстүндө душмандардан эл жерин коргоп келген кыргыз баатырынын аскердик курал жабдыктарын устачылык дөшүнүн үстүнө коюп, чүйдүн кең талаасына дан саяп, жемиш бага өстүрүп, арык өткөрүп, сугат маселесин чечип, устакан ачып, усанып, тынчтыкта элдин турмушун оңдоп, келечекте кандай шаар куруларына кыялында элестетип, алыска көз чаптырып тургандай кылып бериптир. Чыны менен Бишкек келечекте кенен ойногон акылман адам болгон окшойт. Анын урпактарынын эскерүүсүндө ал катуу ооруп жатып өлөр алдында келин кыздарын чогултуп, менин көзүм өткөндө мени минтип жоктогула деп кошок үйрөткөн экен. Кыштап турган жериңе кыргыздын шаары орносун, басып турган жериңе базарлуу шаар орносун, калып калган жериңе капкалуу шаар орносун, бейитиңдин башында бериштерер ойносун, сенин кызыр болчу жолдошуң атеке арбагың элди колдосун. Бекеринен ал жаш кезинде бир топ жыл Оренбург шаарында болуп, тил үйрөнүп, дыйканчылыкты, устачылыкты өздөштүрүп келбесе керек. Береге эстеликтин артында тегеректе шарттуу белгилер менен көчөлөрү, үйлөр көргөзүлгөн шаар бүгүнкү Бишкек Баатырдын атындагы Кыргыз өлкөсүнүн борбору, белгилүү кыргыз эл жазуучусу Асанбек Ыстамовдун Хантейиш аттуу тарыхый романында жазылган Кең аралдагы Бишкек салган алгачкы там 4 гүлдөгү устакана азыркы гүлдө өсүп турган шаардын башаты. 17-жылында калмактар көк кол менен келгенде чүйдө элеп жашаган эл сүрүлүп көчүп түштүктөгү Аксы Алабука жергесинде жашап калган Талкан бийдин байтактысы жайгашкан Софит буланда 18-жылдын башында Кыргыздын келечек баатырлары Талкан менен Жоожалыштын неберелери Жайыл менен Бишкек ошол жерде туулган. Эсиңердедир, мындан бир нече жыл мурда Жайыл районунда Ош Бишкек жолунун жээгинде биздин белгилүү кызыбыз Жогорку кеңештин депутаты Динара Исаеванын жетекчилиги жана каржылоосу менен Жайыл баатырга эстелик коюлган болчу. Анын автору да бүгүнкү коюлуп жаткан эстеликтин автору скульптор Адыл Сейталиев. Бүгүн учурунда өкмөт үйү үчүн шаардын чорунуна салынган алгачкы имараттын жанында тургузулган кыргыз эли үчүн өзгөчө мааниси бар. Кыргыздын калмактар менен болгон чечүүчү жеңиштүү салгылашуусунда Туужугар деген наамды казактардан алган Бишкек Баатырдын эстелигин ачуу аземине катышып, аруу сөзү менен эстеликти ачып бергендиги үчүн урматтуу Садыр Нуркожоевичке Солто элинин балдары терең ыраазычылык билдирет жана эл үчүн арнала турган өмүрүнүн эмгек жолунда ийгиликтерди каалайт. Жоопкерчиликти терең сезип, эстеликтин ордун аныктап, долбооруна конкурс жарыялап, атайын комиссия менен тандоону уюштуруп, курулуш иштерин жогорку сапатта бүтүргөндүгү үчүн Бишкек мэриясынын мурунку жана кийинки жетекчилерине келечегиңер кең болсун, мындан аркы иштериңер даңазал болсун демекчибиз.
Akırkı 10 yılın içinde koğumçuluk menen birlikte bir neçe jolu ilmi praktikalik konferensiya ötkörüp, Bişkek Batyr jönündeki Sanjirany tarihi faktılar menen aykalıştırıp, Bişkek Batyr bolgon emes, Dıykan ele bolgon degen bilarmandarga Kırgız Uluttuk İlimler Akademiyasının Tarih İnstitutunun, Kırgız Mamleketlik Üniversitetinin Tarih Fakültetinin okumuştularının bergen ilmi negizdegi mifologiyaga orol bolgon ilmi negizleri üçün biz alarga Kırgız elinin görünüktүү adamlarının ömür jolun izilдөө işlerini koşkan salım üçün rahmat ustaytıp çıkarmacılık iyilik kalayız. Kандай iş bolbosun, anın başında kүйüp puşkan adam bolbosu alış aldığa jılbaşı belgilүү. Estelik koyu jönündöki ideyany ilip alıp, el menen marafon uyuşturup, жетишерлик каражатта бийликтин бардык баскычтарына чыгып, ишти илгерилетүүгө эмгекти көп жумшаган Солто коомунун туңгуч төрагасы Жаңгарач бийтин чөбөрөсү Адамкалы Чыныбаевдин жана ага кеңешчи болуп акыл насаатын кошуп, массалык маалымат каражаттарында тынбай Бишкек жөнүндөгү берүүлөргө катышып, иштин аягын жакындатканга көп эмгек жумшаган Кыргыз Республикасынын Жазуучулар союзунун мүчөсү коомдук ишмер Ормон Шаршеновичтин аттарында силердин алдыңарда айта кетишим менин милдетим. Жегеле баштаган иш батыраак бүтүп кетсе экен деп күйөрман болгон, эстеликке кеткен каражатты аркалаган жалпы элдин намыскөй кыз уландарынын бардыгына чоң таазим. Эл атасы аталып, элестер эсте сакталып калган улуу адамдардын арбактарын ыраазы кылсак, биз келечек урпактардын ишинин алдыга кетеринен шек санабайбыз. Казактар менен болгон кагылыштарда жүздөгөн жылдар бою калмактардын баскычылыгына каршы Бишкек Батыр, Жайыл Батыр сыяктуу эрлер Кыргыз элине калкач болуп, Кыргыз жерин сактап келди. Өткөн кездин тарыхын изилдеп, келечек муундар үчүн эл тагдырын чечкен адамдардын эстелигин калтыруу үчүн өз эмгектери менен эстелик тургузууга бел байлаган Адил Сейиталиев, Адамкалы Чыныбаев, Ормон Шаршенов, Жамила Алымбекова сыяктуу азаматтарыбыздын Борбор шаарынын көркүн ача турган бул чоң көркөм чыгарманы тургузууда кошкон салымдарын мамлекеттик деңгээлдеги сыйлыктар менен баалап коюшун урматтуу президент Сазыр Нуркожоевичтен суранабыз. Бишкек шаарынын жетекчилиги бул сунушту колдойт деген ишенич менен бүгүнкү иш-чарага катышып жаткан бардыгыңарга чоң рахмат демекчимин. Рахмат. Адыркы сөз Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын Бегималы Жамгырчынов атындагы Тарых, Археология жана Экология институту мекемесинин директору Абылабек Асанкановго берилет. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, кадырлуу бишкектиктер, урматтуу мекендештер. Бүгүн биз социалдык саясий мааниси терең, тарыхый орун ээлеген, өлкөбүздүн жүрөгү болгон каалабызда Кыргыздын тарыхый атуулу Бабадыканы өз жерин коргоп эрдигин көрсөткөн Бишкек Батыр Кенен уулунун эстелигин ачылышы менен куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күн кокусунан болуп калган жок. Эстеликтин ачылышына коомчулуктун талбас эмгегинин натыйжасында болду. Ошолордун арасында тарыхчылар да бар. Мындан 3,5 жыл мурун коомдук жана мамлекеттик ишмер, меценат Темир Аргынбаевич Сариев атайын тарых институтуна келип, ушул Бишкекти терең изилдеп берсеңер, анын тарыхый инсан экенин күнөмсүз далилдеп берсеңиздер, мен колумдан келишинче каржылап бергенге аракет кылайын деп суранды. Мына ушул 3 жылдын ичинде Тарых институту өзүнүн тегерегине белгилүү ушул мезгилде изилдеген тарыхчыларды чогултуп, бир топ алгылуу иштерди жүргүздү. Илимий тегерек столдорду уюштурду, конференцияларды уюштурду, конкурстарды уюштурду.
Мына ушул конкурстардын негизинде мезгил жана Бишкек жана мезгил деген 30 басма табактан ашык кол жазма даярдалып Темир Аргынбаевдин колунда турат ушул. Экинчи бир китеп ошол конкурстарга катышкан Кыргыздын белгилүү тарыхчысы, орто кылымды жакшы изилдеген профессор Дөөлөт Сапаралиев да бир китеп чыгарды. Ушу менен биз тарыхчылар бүгүнкү күндө 2 китеп менен ушул бүгүнкү майрамга келдик. Бирок биз толугу менен терең ар тараптан изилдедик дегенден алыспыз. Бишкек Баатырдын, Бишкек Бабадыйкандын изилдеде турган жагы, сиңирген эмгеги, көрсөткөн эрдиги дагы тарыхчылардын милдети деп эсептейм. Ушул жыйынтык жөнүндө бир айта кетейин. Изилдөө 3 багытта болду. Биринчиси Илимдер Академиясындагы кол жазмалар фондундагы санжыраны баштан аяк көтөрүп чыктык. Экинчи Кыргызстандагы жана ошондой эле биздин кошуна өлкөлөрдөгү жазуу булактарындагы терең изилдеп чыктык. Үчүнчү, мына Дөөлөт Сапаралиев Алматыга барып, архивде кенен иштеп, бул Бишкектин по хозяйственной книге деп аталат. Чарба китептер. Терең карап ар тараптан. Анын укун тукумунун, балдарынын, туугандарынын канча жери болгон? Кандай фамилияда болгон? Канча гектар жери болгон? Ким эмне менен эмгектенген? Ошонун баарын далилдеп жазып келди. Мына ушул 3 багытта жүргүзүлгөн иш Бишкек Баатырдын тарыхый инсан экендигин эч кандай шек тудурбаган мисалдар менен далилдеп чыгышты. Эми баатырлыгы жөнүндө. Баатыр деген сөз кыргыздарда кенен түшүнүктүү берет. Колуна найза кармап, кылыч кармап, душмандан коргогон гана киши баатыр эмес. Акылы бар. Өзүнүн артынан элдер читкен. Айкөлдүгү бар. Жаңы турмушту баштаган. Элдер уга билген. Инсанды дагы биз баатыр деп айтабыз. Ошондуктан Бишкекти биз эң биринчи иретте ушул кыргыздардын ичинде 18-кылымдын аягында эки дарыянын ортосунда, эки өзөн суунун ортосунда, Аларша менен Аламидин ортосунда дыйканчылыкты биринчи баштаган. Биринчилерден болуп отурукташкан. Биринчилерден болуп коргон салып, үй салып, батыштан чыгышка көздөй, чыгыштан батышты көздөй, батыштан чыгышты көздөй кеткен Улуу Жибек жолунун боюнда коргон салып, соодагерлер токтоп, ошол жерден өргүп кетип турушкан. Анан акырындык менен ал соода борборуна айланган. Тегерегинде элдер пайда. Ошо менен Бишкек биздин шаардын түптөөчүсү деп толугу менен айтылабыз. Акыркы айта турган сөз. Ушул борборубузда 2 эстелик турат. Башкалардан атка минбеген, колуна кылыч кармабаган кыргыз скульптурасынын гении Тургунбай Сыдыковдун Урукия апабызга арналган жана Бишкек Баатырга арналган. Мына ушул 2 баатырдын эстелиги келечектеги муундарды тарыхый аң сезимди өнүктүрө турган, улуттук аң сезимди бекемдей турган, мекенди сүйө билген, жана анын бүтүндүгүнө болгон аракетин жумшаган жаш муундарды тарбиялат деп терең ишенем. Рахмат көңүлүңүзгө.
рахмат. Кийинки сөз Бишкек Батырдын тайкелеринин атынан Тургуналы Ариповго берилет. Урматтуу тарыхый окуянын катышуучулары, урматтуу президент. Мына биз 30 жыл эгемендүү Кыргызстанда жашап жатабыз. Ошол учурда гана биздин эл эчен кылымдардан кийин гектар жайыттарга ээ болуп, мал чарба, менчик мал чарба күтүнүп, байып, тиричилигибизди өткөрүп жатабыз. Мына ушул эгемендүү учурда гана гектар айдоо жерлерине ээ болуп, үрөн сээп, мол түшүм жыйнап, байып, тиричилигибизди өткөрүп атабыз. Мына ушул учурда гана өндүрүш ишкана мекемелерди, соода тармактарын сатып алып, менчиктештирип алып, тиричилигибизди өткөрүп, байып, иштеп, күнүмдүк тиричилигибизди өткөрүп жатабыз. Бирок ошол күнүмдүк тиричилигибизди өткөрүп жаткан жерлерибизде бизге чейинки бабалардын конушунан карыш чылбай, жан берип, алардын канын, алардын пешине терин тебелеп жүргөнүбүздү билбегенибиз өкүнүчтүү болчу. Ошолордун бирине мына Бишкек Баатыр кирет. Бишкек Баатыр 18-кылымда көптөгөн биздин баатыр бабаларыбыздын катарында Бердике Баатыр, Черикчи би, Атеке Баатыр, Чоңмамбет би, Басыл Баатыр, жана башка баатырларыбыздын катарында эле колуна курал кармап, биздин бүгүнкү жаркын келечегибиз үчүн күрөшкөн инсан эле. Мына аты аталган жогорудагы баатырларга том китептер жазылды, кээ бирлерине асман тиреген эстеликтер тургузулду. Бишкек Баатыр жөнүндө мына учурунда классик жазып кетти тарых илимдеринин доктору. Мына тарых илимдеринин доктору Өскөн Жусупбек Осмонов жазды. Асанбек Стамов жазып кеткен Бишкек Баатыр жөнүндө. Мына жакында эле акын Шамен Сыдыков көрөмдүү поэма жазды. Жана башка Пантус жазган дагы айтып коет Кокон хандык учурунда. Жана башка бүгүнкү чыгармасы чөйрөдөгү инсандар ал жөнүндө өздөрүнүн басмаларын чыгарып эле келе жатат. Бирок эгемендүү Кыргызстанда 30 жыл жашап жатсак дагы анын борборунда, анын атын алып жүргөн Бишкек шаарында Бишкек бабабыздын эстелигинин тургузулбашы, ал жөнүндө эскерилбеши өкүнүчтүү да, түшүнүксүз да болчу. Бүгүнкү күндө мына тарых тагдык жеш фактор бойдон кала берет экен. Бүгүн тарыхый инсанга эстелик тургузулду. Мен ушундан пайдаланып азыр бүгүн уюштуруу тобуна ыраазычылык билдирүү менен, президентке ыраазычылык билдирүү менен өз алдынча мамлекетибиздин келечеги кең болсун, кызыкчылыгын көздүн карегиндей сактайлы, өз алдынча мамлекеттүүлүгүбүз, эгемендүүлүгүбүз түбөлүктүү болсун деп элем. Рахмат. Чоң рахмат. Азыркы сөз тарых илимдеринин кандидаты, профессор, Кыргызстандын маданиятына эмгек сіңірген ишмер Молда Касымов Кыяс Сатарулуна берилет. Бишкек шаарында чын эле өзгөчө күн. Кең Сары Өзөн чүй, кең пейилдүү эли мына 18-кылымдан баштап ушул жерде жалпы Кыргыздын борбору болгон Бишкек шаарынын түптөлүшү мына бүгүнкү эстелигин ачып жаткан Бишкек Баатырга байланыштуу. 90-жылы Фрунзе шаарын Бишкек шаарын айландыруу мезгилинде көптөгөн талаш тартыштар болгон. Бул деген Пишпек шаары деп эле атап коелу деген сунуштар көпчүлүктү түзгөн мезгилинде биз тарыхчылар жок, бул жерде тарыхый аталышы жазмаларда, эскерүүлөрдө Пишпек эмес Бишкек деп аталгандыгын далилдеп, жогорку кеңешти ынантып, бул жердин тарыхый аты Бишкек болгонун мына биз тарыхчылар сунуш кылган элек. Анткени 1876 жылы 8-июлда Түркстанский ведомости гезитине Николай Пантусов деген окмуштуу Жетису облусундагы падышачылык чиновник ушул Сары Өзөн чүйгө келип, аксакалдар менен сүйлөшүп, санжырачылар менен сүйлөшүп, ушул жерде өзү этнограф, археолог, чыгыш таануучу, өзгөчө мыкты окмуштуу да болгон. Ленинграддагы чыгыш таануу институтун бүтүргөн, Бартолктор менен биргелешип иштеген өзгөчө мыкты окмуштуу. Мына ошол этнографтык кесиби менен
санжырачылар менен сүйлөшкөндө Пишпек деген аталыш эмне дегенде бул жердин санжырачылары ачык айткан. Бул 100 жыл мурда каза болуп, ушул жерге коюлган баатырдын атына коюлган деп. Мына санжырачылар айткан. Окмуштуу Николай Пантусов аны Түркстанский ведомость кезинде жана башка өзүнүн эмгектерине киргизген. Ошон үчүн ошол жерден Пантусов айтып атат. Биз орустар, падышачылык администрация жергиликтүү аталыштарды бурмалап жазганды көп кайталап атабыз. Бишкек деген атты бурмаланып отуруп Пишпек деп жазып койдук. Ошон үчүн бул өз аты Бишкек экендигин ал баса белгилеген. Ошондой жерлер көп жерде кездешкен. Биздин тилибиз мына Алматанын архивинен көп маалыматтарды көрдүм. Биздин тилибиз келбейт экен. Аламүдүн аталышына биздин тилибиз келбей койду. Буну Лебединовка деп коелу. Сокулук деген аталышты биз Сакулук деп атап атабыз. Бул жерди биз башкача атайлы деп туруп мына биздин көп жерлерибизди падышачылык администрация өзгөртүп койгон. Мына ошол сыяктуу Пишпек да өзгөрүп калган. Мына жогорудагы сүйлөгөндөр жакшы айтты. Бишкек баатырдын, ошол мезгилдеги замандаштардын андан мурунку тарыхты изилдөөгө бизде кенен жол ачылды. Кытай тарых изилдөө институту менен биргелешип, мына Мурас фондусу 3 жылдын аралыгында биргелешип изилдеп атабыз. Кыргыз элинин эң байыркы эл экендигин, 3000 жылдык тарыхы бар экендигин Кытай окумуштуулары архивдик негизинде бизге далилдеп берди. Бишкек баатырдын доорундагы 2800 беттен турган манжу тилиндеги жаңы документтерди даярдап койду. Тилекке каршы биздин тарыхыбыз өтө бай. Бирок кошуна мамлекеттердегидей каражат бөлүнбөгөндүктөн 2800 беттен турган, андан мурунку турган 1000 деген бет биздин тарыхый булактарыбыз которулбай турат. Токтоп турат. Ошон үчүн Садыр Нуркожоевич, мына ушул багытка дагы бир өзүңүз жардам берсеңиз деп мына тарыхчылардан өтүнөбүз. Ошол тарыхый документтерде буюрса Бишкек баатыр жана башка биздин көптөгөн баатырларыбыздын, тарыхый инсандарыбыздын аты жөнү чыгат. Ошол окуялар чыгат. Ошон үчүн биз тарыхтан ары тереңдетип, тарых аркылуу биз мекенчилдикти, мамлекетчилдикти өнүктүрүп, руханий байлыгыбызды арттыра берели. Ушундай биздин баатырыбыз бүгүн мына айкели менен, буга чейинки тарыхы менен элдин эсинде ар дайым сакталат. Биз өткөн тарыхыбызды аздектөө, ушундай баатырларыбызды аздектөө менен башталат. Рахмат көп бурганыңызга. Чоң рахмат Пияз Саттар уулу. Кийинки сөз Кыргыз Республикасынын экс-премьер-министри Темир Аргенбаевич Салиев көрүлөт. Урматтуу салтанаттын катышуучулары, урматтуу президент, урматтуу кадырлуу аксакалдар, бүгүнкү Бишкек баатыр, Бишкек атанын мамлекетибиздин борборунда, борбордук аянттын так ортосунда мынантип айкели ачылып аткан менен баарыңыздарды куттуктайм. Эстеликтин ачылышына өзгөчө салым кошкон Бишкек баатыр фондунун төрайымы Жамиля Сармановнага, Карпек Алымкулов аксакалыбызга жана ошого көмөктөш болгон баарыңыздарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Бишкек баатыр, Бишкек ата жөнүндө эки нерсени биз так айтсак болот. Биринчиси, Бишкек баатыр бул тарыхый инсан. Бүгүнкү күндө мына ушул жерде Бишкек атанын
ұрпақтар отырады. Екіншісі, Бишкек Батыр, Бишкек Ата, Кенен Сарыөзен чүйді ең башқы болып отырықташуының башатын құрған, чеп құрған. Ал бара-бара 7 дұванды қошып, бізден бүгінгі сыймықтанған мемлекетімізден бор-боры болды. Илимпоздордың илими изилдөөлөрү негизинде, архивтик материалдардын негизинде бұл такталды. Бұл талашсыз факт. Урматтуу мекендештер, біз бүгін дүниедегі жаңы чакырыктын, санараптик экономиканын жасалма интеллектин 4-чү индустриялык өнүгүүнүн башында турабыз. Албетте, артыбызда элибиздин улуу тарыхы бар. Ал талашсыз. Бирок бүгүн бизге эртеңки өнүгүү багытыбыз, интернет индустриясына жооп берген инновациялык өндүрүш, императивдүү экологиялык секирик, энергетика багытындагы жашыл кайра калыбына келүүчү энергия, анан албетте бүгүнкү талапка жооп берген жол байланыш инфраструктурасы керек. Убагында Бишкек Батыр Улуу Жибек жолунун боюнда чеп салып, өнүгүүгө түрткү берсе, бүгүн учур бизден Улуу Жибек жолунун жаңы багыты бир жол, бир кур программасынын дал ортосу болушун талап кылып турат. Дүйнөдөгү жакын карадагы өнүгүү багыты бул технологиянын, инновациянын, экологиялык таза жашыл экономиканын, өндүрүштүн, сооданын жана башкалардын өсүшү болот. Бул бүгүнкү замандын чакырыгы. Вагон чиркелип, локомотив кошулду. Мына ушул узун чынжырчада сөзсүз түрдө Кыргызстандын орду болуш керек. Бул замандын бүгүнкү күндүн талабы. Бул үчүн албетте мамлекетибизде эң башында элибиздин биримдиги, туруктуу, күчтүү бийлик бутактары, темирдей тартип, мыйзамдын диктатурасы жана эң ыңгайлуу инвестициялык шарт керек. Барыңыздарды бүгүнкү салтанат менен куттуктайм. Чоң рахмат. Чоң рахмат, Темир Агембаевич. Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катчылары, урматтуу меймандар, урматтуу президент. Тарыхы болбой, эл болбойт. Кыргыз элинин тарыхын келечек муундарга мурас кылып калтыруу баарыбыздын милдетибиз. Баарыңыздарга бекемден соолук, ачык асман, бакубат турмуш каалайм. Ушу менен иш-чарабызды жабыктап жарыйм. Рахмат баарыңыздарга. Ama tuygunalını tartmaz bir kararlaça. Ya, hadi jigitler. Tuygunalını tartmaz. Tuygunalını tartsa men de çıkıp kalamam.